Соңғы сәттер алынған жаңалықтардың түшкі топтауын тез эфирде таныштырып Абдумалик Базарбаев болом, саламатсыздар ба. Жалалабадта элералық террордық топтордың мүшелеріне Калашников автоматын жана гранемет сатып жүрген 47 жаштағы жараны қармалғанын УКМК-дан қауырлашты. Малыматты анын элералық террордық топтың мүшесі қатары издеуде жүрген айтылған. Қармалған жаран террордық топтың мүшелеріне Калашников АК-74 автоматын жана гранемет сатқандығы анықталды. Ал адамдар кейінчерек Бишкек шаарынын аймағында террордық актыларды уюштурууга аракеттенген маалда УКМК тарабынан жок кылынган деп айтылат билдирүүдө. Колго түшүрүлгөн адам УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча тергөө абагына киргизилип, ал катышкан башка кылмыштуу учурларды аныктоо иш-чаралары жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Бүгін 16 февральда 1 май райондық соту Кемпирабад иши боюнча кармалып Бишкектеги номер 1 тергөө абагына жаткан саясатчы активисттердин бөгөт чарасын кароонун улантат. Бул күнү Айсия Сасыкбаева, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Айданбек Ахматов, Хадай Бейшенбек, Мамбет Жунус Абылов, Кубаныч Кадыров, Эрлан Бекчореев жана Темир Махмудовдун бөгөт чарасы каралат. 15 февральда райондық сот Кемпирабад иши боюнча камакка алынган 13 адамдын бөгөт чарасын дээрлик саат 22:00 чейин карады. Алардын ичинен 11-20 апрелге чейин тергөө абагында калса, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган экөөнүн үй камагы дагы 2 айга узартылды. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанды оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу активист жана блогерлер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Ички иштер министрлиги алар жапырт башалмандык уюштурууга даярдык көргөн деген негизде кармалганын билдирген. Кылмыш ишин козгогон алардын Кемпирабад суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгонун кабарлаган. Абактан бошотулган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дарылануу үчүн чет өлкөгө чыгып кетти. Экс-президент Койташ окуясынан бери темир тор артында туура 3 жыл 5 ай олтурду. Атамбаев түрмө өзгөрткөнүн айтып, бийликте тургандагы катачылыгы үчүн журналисттерден кечирим сурап, кыргыз элине ыраазычылыгын билдирди. Ал ортодо өлкө башчысы Садыр Жапаров Атамбаевдин эркиндикке чыгышы боюнча үн катты. Elime abdan razımın, karapayım, Kırgız eline min mertebe rahmat açsa olur. En kıyın günderde benim üyübilemdi kolda battı. Дээрлик 3,5 жылдан бери камакта жаткан мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кечээ эркиндикке чыкты. Атамбаевдин кылмыш иши боюнча соттук коллегия жаңы ачылган жагдайларды эске алуу менен Крим төбөл Азиз Батукаевдин абактан кое берилишине байланыштуу чечимди жокко чыгарганы себеп болду. Соттук коллегия ишти жаңыдан кароо үчүн 1 май райондук сотуна жөнөткөн. Райондук сот экс-президенттин чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген. Алмазбек Атамбаев өзүнө тагылган айыптарды ошол учурдагы саясий буйрук деп атап, кылмышка тиешеси жок экенин билдирди. Эми мындайды, алардын деле баары эртели кеч жокко чыгарылат, мен ишенем да. Эртели кеч, дагы бир оюндар кетип чыкпай калса, баары эртели кеч мезгил, тарых өзү чыгарат. Мунун баары калп болот, ишенип коймун. Мен эч качан жооп бергенден коркпойм. Мени соктогондор эртели кеч өздөрү соктогон. Чыктым да, мен ачык айтканда ишенбей тургам чыгармачы. Бүгүн деле келбегиле дегем үйдөгүлөргөчү. Келбегиле анткени 20-жыл ушуна алганда. Жогорку соттун чечимин албай кылып туруп анан мени чыгарбай койгондо. Мен ошондой эле болот деп ойлогом ачык айтканда. Кудайга рахмат. Мамиле мындай да. Жаңы бийлик келгенде болбойт, түрмөдөн деле мамиле башкача болгондо, шарттым өзгөргөндө, жок дегенде одиночка эмес.
Жоқ дегенде момдай шоу кылып айтты гациклом деген. Атамбаев Койташтагы үйүндө журналисттердин суроосуна жооп берип, бийликте турган мезгилдеги катачылыктары моюндап, маалымат каражаттарын сотко берген үчүн өкүнгөнүн билдирди. Мурдагы президент абактан чыгышына Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин туура мамилеси таасир эткенин дагы ачыктады. Атамбаев эми саясатка аралашпай турганын, түрмө өзгөрткөнүн жашырган жок. Это особенно ощущаешь в тюрьме, потому что есть люди, от которых семья там или дети, или жена, или родители отвернулись. Есть и такие. Это большая трагедия. Я видел... Чынында түрмө өзгөрттү. Жашоонун баркын билип, көп кыйынчылыктарды өткөрдүм. Мен журналисттердин баарына ыраазычылык билдирем. Мен дача суу боюнча айрым маалымат каражаттарын сотко берген элем. Азыр ошол үчүн өкүнөм. Мен ал кезде президент болгонум үчүн сотко бербешим керек экенин эске албаган экем. Анткени соттор күчтүүлөрдүн пайдасына гана чечим чыгарарын өзүм көрдүм. И журналистам скажу откровенно, потому что даже те журналисты, на которых я, не подумав, подавал в суд за эти дачи в суд злочастные, ну, это на самом деле была неправда, но... Ал арада президент Садыр Жапаров Атамбаевдин абактан бошотулганы боюнча пикирин билдирди. Өлкө башчысы соттун чыгарган чечимине баары баш ийип, мыйзам менен жашаганды үйрөнүшү керектигин белгиледи. Президент душманынын дагы түрмөдө жатышын каалабай турганын, кечиримдүү болуу керектигин айткан. Сот менен укук коргоо органдары чечтиби? Демек, соттун чечимине баш ийишибиз керек. Былтыр дагы октябрь окуясы, мектеп салганы, чет өлкөнүн жарандарына паспорт берген кылмыш иштери боюнча сот актаган. Анда деле соттун чечимине макул болушубуз керек дегенбиз. Мен душманымдын дагы түрмөдө жатышын каалабайм. Кудай пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга мен дайыма кечиримдүүлөр, мен сабырдуулар тараптамын деп айткан экен. Кечиримдүү болушубуз керек. Биз Кудай жолунда болсок, бардык иштерибиз дайыма алдыга жылат. Түрмөгө камалып калышы өз айтып атпайбы, менде күнөө жок деп. Эми күнөөсү барбы, жокпу, аны эми тарых келечеги чечет. Бул азырынча күнөөсү болсо дагы биздин президент тарабынан айкөлдүк кылды да, айкөлдүк кылып, аны боштондукка чыгарып жиберди. Эгерде дагы бир башка президент боло турган болсо, мен билбейм, муну чыгарат беле, чыгарбайт беле. Анткени ушул эмен ушул Садыр Жапаровдун ата-энеси каза болгондо, уулу каза болгондо кандай кордуктарды көрдү түрмөдө. Даже моюнуна чейин кестиришти го, туурабы? Эми ошолорду ойлоп туруп, айкөлдүк кылып чыгарып койгон биздин президентке чоң рахмат. Анткени эл ушуну күтүп аткан. Эл, көпчүлүк эл Атамбаевди камакта отурганын жактырган жок. Анткени аздырбы көптүрбү Атамбаев 6-7 жыл мамлекет башкарды да. Эми катасыз адам болбойт. Кыргызстандын 2 жолку премьер-министри, убактылуу өкмөттүн төрагасынын 1-орунбасары жана 6 жыл мамлекетти башкарган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча камалган. Экс-президентке 2020 жылы Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотуу, коррупцияны уюштурууга айыптуу деп 11 жыл 2 айга эркинен ажыраткан болчу. Абактан чыккан Атамбаев бүгүн эртең менен Дубайга учуп кеткен. Андан ары учак которуп Испанияга дарыланууга барат. Абдумалик Базарбаев, Виктор Мойдонов, Ош ТВ. Бишкек мэриясы Алмазбек Исманкуловдун көздүн микрохирургиясы клиникасы ээлеп турган имарат боюнча соттошуп, бирок акыры кайра ижара келишимин түзгөнү белгилүү болду. 15 февралда жогорку кеңеште ижарага мыйзамсыз берилип кеткен мамлекеттик жайларды кайтаруу маселеси каралып жатканда Бишкектин вице-мэри Нурдан Орунтаев билдиргендей, келишим былтыр октябрда түзүлгөн. 2022 жылдын февраль айында номер 2 төрөтүүнүн жана номер 6 оорукананын ижарага берилген имараттарындагы клиникаларды чыгарууга аракет жасаганбыз. Номер 2 төрөтүүндөгү Камек клиникасы чыгарылып, имараты бошотулган. Ал эми Исманкуловдун клиникасы менен соттошуп, бирок 2022 жылдын октябрь айында кайра макулдашуу түзүү боюнча келишимге кол коюлган. Коэффициент боюнча акысы 276 000 сом болмок, бирок 300 000 сом деп түзүлгөн. Кылмыш иши козголгондугуна байланыштуу бул процесс токтоп турат. Орунтаевдин айтымында кеп номер 6 оорукананын жалпы аянты 1100 чарчы метрлик 3 кабат имараты тууралуу болууда. 1958 жылы курулган бул имарат Исманкуловго ижарага 1998 жылы өкмөттүн токтому менен берилген. Кийин имарат мэриянын карамагына өткөн, ижара келишими улана берген. Клиниканын
Республиканын тегерегиндеги чуу былтыр февральда башталган. Ошол кездеги саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев имаратты бошотууну талап кылып, бир нече жолу ал жака өзү да барган. Март айында мэрия ижара келишимин бир тараптуу бузган. Исманкулов бул үчүн мэрияны сотко берген жана ижара акчасын мэриянын өтүнүчү боюнча алдын ала төлөп койгонун билдирген. Азыр Исманкулов камакта олтурат. Башкы прокуратура ал жана Бишкек мэриясынын бир нече кызмат адамы мамлекетке 93 миллион сомдук зыян келтиргенин аныктаганын сөз. Номер 6 оорукананын 2 корпусунун имараты бейтаптар үчүн орун жетишсиздигине карабай арзан баага ижарага мыйзамсыз берилгени тууралуу болуп жатканын 10 февралда билдирген болчу. Иш кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин коррупция негизинде тергелүүдө. 2022 жылы 644 000 гектар аңызга эгин эгилген, анын ичинде буудай 233 гектар жерге себилген. Бул мурдагы жылдан 16 000 гектарга аз. Мындай маалыматты Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков парламенттин 16 февралындагы жыйынында айтты. Бирок ошол эле мезгилде биз 163%га көп буудай алууга жетиштик. Арпа 234 000 гектарга себилген. Андан 197%га көбүрөөк түшүм алынды. Кант кызылчасын 2022 жылы 1,2 000 гектарга азыраак эктик, бирок түшүм жогору болуп 518 центнерди түздү, деди министр. Былтыр айыл чарба өндүрүмүнүн экспорту 33 миллиард 975 миллион сом болгон. Ал эми мал 295%га көбүрөөк сатылган. Ош Сарыташ Эркештам Кытай менен бириктирүүчү эки жолдун бири болгон негизги трассага көчкү түшүп, жолдор убактылуу жабылды. Бул туурасында Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Жалпысынан көлөмү 7000 куб метр кар түшкөн. Маалымат кызматы ал жерде аталган министрликтин жумушчулары атайын техника менен карды түрттүрүү, жолду тазалоо иштерин жасап жатканын кабарлады. Мына ушундай кабарлар менен түшкү жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Сиздер менен саат 15:00 түз эфирде кайрадан жолугабыз.